Салам барыңыздарга, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Сиздер менен мен Эльмира. Бүгүн кышкыга даярдык каттуу видеолорубуздун кезектеги видеосу жандоону тоңдуруп, ошондой эле лагманга ылайыктуу куурмасын даярдап алабыз. Алгач баардык керектүү азыктарды туурап алдым. 2 кг кызанакты чоң эле туурап алсак болот. Ошондой эле 2 кг кызыл таттуу калемпирди мен 3 буштук кылып туурап алдым. Албетте өзүңүзгө жаккан формада туурай берсеңиз болот. Ал эми жандоодон 1 кг коштум. Эми ылайыктуу идишке 300 мл өсүмдүк майын куюп, майды аябай жакшылап ысытып алабыз. Андан кийин алгач кызанакты кошуп, болжол менен 7-10 мүнөттөй жакшылап кууруп алабыз. Албетте бул отко жараша болот. Күчтүү отто куурганыбыз жакшы болот. Андан кийин жандоону кошобуз. Жандоону дагы болжол менен 3-5 мүнөттөй кууруйбуз. Андан кийин калемпирди кошуп, жакшылап аралаштырып, калемпирди дагы болжол менен 5-7 мүнөттөй улам тегиз аралаштырып кууруй беребиз. Татымына жараша туз мен 1,5 аш кашык коштум. Жакшылап аралаштырып кууруй беребиз. Кууруп жатканда жандоо менен калемпир бышып, жумшарып кетпеши керек. Тиштегенде бир аз кырсылдап, чала бышкан бойдон калышы керек. Болжол менен 5-7 мүнөттөн кийин сарымсакты кошсок болот. Сарымсак бул жерде 350 грамм. Өтө майдалабай эле, бир аз чоңураак туурай берсек жакшы. Андан кийин көк чөптөрдөн сөзсүз түрдө селдерей кошобуз. Мен 2 тутам коштум. Лагмандын өзгөчө даамын берген да ушул селдерей чөбү, андыктан селдерей менен сарымсакты аябайбыз. Дагы 2-3 мүнөттөй кууруп, ошо менен банкаларыбызга куя берсек болот. Банкалардын баардыгын алдын ала бууга кайнатып ысытып алгам. Ошондой эле капкактарды дагы 2-3 мүнөттөй кайнатып алабыз. Мен алган азыктардан 1 литрлик банкадан 6 банка болду. Толтура куюп, жакшы сакталыш үчүн 9% уксуздан 1 чай кашыктан куюп койдум. Андан кийин капкагын бекем кылып жаап көмкөрө беребиз. Эми бетин жылуулап жаап, толук муздаганча коюп коебуз. Андан кийин салкын жерде же муздаткычта сактай берсек болот. Ошондой эле жандоону тоңдургучка тоңдуруп алсак дагы абдан жакшы сакталат. Өзүбүзгө керектүү формада баардыгын туурап алып, салфан баштыкка салып, тоңдургучка салып коебуз. Ал эми кышында керектүү убакта четинен алып, эритпестен эле дароо казанга салып, кууруп бышыра берсек абдан сонун болот. Достор, видео жакса, пайдалуу болгон болсо, лайк басканды унутпаңыздар. Жана сиздер кайсыл жашылчаларды кандай жол менен кышка сактап аласыздар? Ал туурасында сөзсүз түрдө комментарийге жаза кетиңиздер. Менимче баарыбызга эле пайдалуу болот. Ошондой эле каналыма катталганды дагы унутпаңыздар. Подписаться кнопкасын басып, жанындагы коңгуроону жандырып койсоңуз, улам жаңы видео чыккан сайын сизге билдирүү келип турат. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.